Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан. Бүгүнкү видеоролик, достор, 5 май, вторник. И бүгүнкү биздин максатыбыз, достор, 50 миңге жетишибиз керек болот, достор. Балансыбыз азыр 42.806 и бүгүнкү числодо биз балансыбызды 50 миң долларга чейин жеткизишибиз керек болот, достор. Акыркы биздин торговляларыбызда, акыркы видеороликтерде сиздер көрсөңүздөр керек, бизде мынакей 3 ролик мурда, мынакей 3-чү ролик 10 күн мурун чыгыптыр эле. 10 күн мурун биз разгон кылганбыз, марафон $100 менен, и азыр ошол аккаунт, ошол счет ушунчага айланып кетти, достор. $42.806. Бардык статистикаларды сиздер биздин стримибизде, биздин закрытый жабык группабызда көрүп аттыңыздар содабызды, и ушундай деңгээлге жеттик, достор. Ушундай каражатка балансыбызды көтөрдүк. Бүгүнкү биздин содабыз рынокто анализдөө. Также бүгүн биз дисциплина эрежелери менен соода кылып балансыбызды көтөрөбүз, достор. Также бүгүн бизде соода болду. Биринчи сессиябызда $436 биз кирешеге чыктык. Бүгүн бизде биринчи сессия ашып кетсе бир 30 мүнөттөй болду. Мынакей жабык группабызда мына 1, 2, 3, 4 сделка плюс подряд жаптык командабыз менен көрүп атканда деле. И, конечно же, плюска чыгып соодабызды токтоттук, жабыктык биринчи сессиябызды. Экинчи сессиябыз бизде кечки саат 9-да болот, достор. Сиздер дагы кошулсаңыздар болот. Полный инструментал обучениялар, копи трейдинг сигналдары менен кошо бардык группаларга кошуласыздар, достор. Кошулуш үчүн ушул эле видеого киресиздер, достор, и описаниясында, мынакей описанияда менин телеграм болот. Биринчи ссылка, ошол жактан өтүп мени тапсаңыздар болот, достор. Ошол жактан жазасыздар. Азыр болсо биз рынокко киребиз, соодабызды улантабыз. Азыр данный момент бизде мынакей доллар, канадский доллар бизде көрүп атканда деле тренд восходящий болуп атат. 1 мүнөттүк таймфреймде көрүнүп турат. Ярко тренд бизде жогору көздөй кетип аткандыгын, далее 30 секундтук таймфреймде дагы бизде азырынча графигибиз астыңкы позицияларда жүрөт. И как раз ушул жерлерден биз покупканы ача берсек болот, достор. Покупка кылып, рассматривать этип, жакшы точкаларды издей берсек болот, достор. Мен сразу давайте бир $300 ачайын, достор, жогоруга, и анализ кылайлы, достор. Мынакей доллар, канадский доллар валютный парасында бизде көрүп тургандагы деле азыр трендибиз восходящий болуп көздөй кетип атат жогоруга. Мынакей бизде линияны койсок болот. Как раз азыр графигибиз биздин ушул линиябызда турат, астыңкы линия поддержкабызда. Мынакей. И, конечно же, биз бул жактан жогоруга жакшы точкадан ачышыбыз керек болот, достор. Анткени общий картина бизде глобально жогору көздөй кетип атат, достор. И мен ишенем, бул жакта дальше графигибиз жогору көздөй кеткендигин, достор. 1 мүнөттүк таймфреймди да биз карадык. 1 мүнөттүктө дагы бизде графигибиз, трендибиз восходящий болуп келатыптыр, достор. Бул индикатор эмне деп сурап атсаңыздар, достор, бул индикатор аллигатор. Мынакей аллигаторду кантип тамызыш керек? Мынакей индикаторго киребиз, аллигатор деген бар. Всё, ушуну күйгүзүп коебуз, достор. Настройкасы базовый эле. Так, плюс болду. Биринчи сделка плюс биздин соодабызда. Далее следующий котировкага өтөбүз и графиктерди разбирать этебиз. Максимум соодабызда биз 5-6 сделка ачабыз, 5-6 сделка, и ошол менен биз соодабызды токтотушубуз керекпиз. Неважно, плюс болобу, минус болобу, биз өзүбүздүн стратегиябыз менен келип соода кылып чыгып кетишибиз керекпиз. Эң главный задача бул жакта. Евро GBP'де дагы бизде могул жакта бизде көрүп атканда деле плавно бизде график жогору көздөй жылып жаткандыгын биз байкап турабыз. Мынакей линияны да коебуз астыда. Мынакей как раз ушул жерде жүрөт. $300 экинчи сделкамды мен жогоруга ача беремин евро GBP'ден. И биз бул жактан дагы бир уровеньди коебуз. Мынакей сопротивление, үстүнкү уровень. Бизде бул жакта моундай коридор болуп аткандыгын биз көрүп атабыз, достор. Мынакей бизде коридор восходящий, скальпинг дагы болот бул жакта. Болгону биз мына эки линияны туура коюшубуз керекпиз, достор. Ушул эки линиянын ичинде бизде азырынча графигибиз жылып жатат, достор. Мынакей биз как раз ушул жерлерден астыңкы позициялардан жогору ачабыз, үстүнкүдөн биз сатабыз, достор. Вот ушундай стратегия менен
Биз экинчи сделкабызды жогоруга ачтык достор. Жабылышына дагы бизде 10 секундтай бар. Давайте көрөбүз достор, кандай болуп жабылат экен. Так, 8 секунд. Если что, сразу мен перекрытияны даярдап коем. $220. Да, минус болуп калды. Давайте дагы бир жолу попытка кылабыз ушул эле уровеньден. 3 опцион ачамын $220. Максимум достор 3 попытка беребиз достор. 3 попытка бир валютный парадан бир анализди 3 жолу попытка кылсаңыздар болот да. Если 3 жолда попытка болбой калса, анда башка котировкаларга өтө берсек болот достор да. Так, биз жакшы эле уровеньден ачтык достор мынакей. Мурдакы тарыхында карап көрсөк, бизде ушул уровеньдерден бир эмес, 4 жолу, азыр мына 4-чү жолу келип атат. Мурда 3 жолу отскок болуптур эле достор да, секириптир уровеньден. Байкайбыз достор, байкайбыз кандай болуп жабылат экендигин. И также туугандар, сиздер дагы бир маалымат бергим келип жатат достор сиздерге. Copy trading тууралуу достор, copy trading өздөрү билесиздер. Ал жакта эмне кылыш керек да? Даже сиздер эчтеке кылбайсыздар. Ал жакта только сиздер инвестиция кыласыздар и бирөөнүн трейдердин артынан копировать этип койсоңуздар болот. Всё. Мен ачсам, сиздердикине да ачылат достор да. Подробно copy trading, ким үйрөнүп, также жөн эле пассивный инвестиция кылып акча тапкысы келгендер, пожалуйста достор, копиге кошулсаңыздар болот. Биздин copy tradingибиз бар. Ссылкалардын баардыгы айтканда деле башында телеграмга өтүп жазасыздар достор. Экинчи сделкабызды плюска жаптык. Бул жерде плюсовой болуп саналат, потому что биз экинчи попытка менен плюска жаап кеттик. Бул биздин анализибиз толугу менен отрабатывать этти достор да. Так, эми болсо, давайте дагы бир жолу Euro GBP OTS'тен мен бул жакта суммамды уже $100 түшүрөмүн. И 3 опцион, 3 сделка менен дагы бир жолу жогоруга ачамын достор да. Эмнеге мен дагы бир жолу жогоруга ачып атамын? Себеби достор, бизде могул уровень бизде уже отрабатывать этип, эмиден бизде отскок болушу керек достор да. Көрүп атканда деле биздин линиябыз азыр туруштук берип атат достор да. Мынакей туруштук берип атат. Линия поддержкабыз. И азырынтан эле мынакей бизде кайра пробой кылайын деп атат достор. Көрдүңүздөрбү? А так бизде 4 минут мурда, 4 минут бизде могул линиябыз, биздин поддержкабыз туруштук берип, пробой болбой турат. Көрдүңүздөрбү? Пробой кыла албай атат могул линияны. Значит, бул жакта какой-то покупатель бар да, рынок көтөрүлүшү мүмкүн бул жакта. Ошон үчүн биз сделкабызды жогоруга ачтык. Бирок мынакей көрдүңүздөрбү? Пробой кыла албай туруп анан кийин типа разворот кылам деп туруп, анан кайра пробойго кетти достор да. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта уже сомнительно да. Көрдүңүздөрбү? Кайра разворот болуп кетишин эми уже проблематичный бул жерде. Кайра кайтып кетиш үчүн да, жогору көздөгөн. Бул жактан биз кое турабыз. Андай болсо, давайте кийинки котировкага өтөбүз. Так, кийинки сделка дирхам китайская юань. $220 3 опцион жогоруга ачамын. Бизде бул жакта тренд восходящийбиз уланып кетип атат достор. Бул жерде бизде флажочек, бычий флаг деп коет достор. Мынакей бизде трендибиз восходящий болуп келген. Плавно бул жактан бери көтөрүлүп келип туруп, бизде көрүп атканда деле бул жакта флаг фигурасын рисовать этти достор. Мынакей флажочек. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мынакей мондай флаг болот. Бул бычий флаг деп коет достор. Бул тренд бизде сатып алуучулар бизде трендибизди жогору көздөй мондай кылып картина кылып атат достор. Кайрадан восходящий тренд уланып кетиш керек биякта. То есть паттерн аябай жакшы иштейт. Именно ушундай жерлерде достор, если явно көрүп атсаңыздар, также мен стримде дагы айтып түшүндүргөнмүн бул стратегиямды да. Поглощение болуп атат бизде, общий сопротивлениябызга чейин жетип алды, минимумдан кийин да. Ушундай учурларда биз жогору кирсек болот да. Мынакей могул сопротивление, тренд восходящий, минимум могул жерде бар. Далее экинчи жолу минимум бул жакта болуптур. Далее үчүнчү жолу минимумду обновление кылды, астракта жабылды могулардан караганда да. И потом резко подъемго айланып кетти достор. Сразу могул үстүнкү могул жака чейин жетип алды да, батылдандык менен. Значит, бул жакта тренд дальше уланып кетиш керек. Ошол себептен мен бул жакта жогору ачтым. И плюска жаптым сделкамды. Бахрейнский динар, китайский юаньдан 3 опцион сатууга ачабыз. Бул жакта бизде лесенка болуп атат, көрүп атканда деле. Давайте 30 секунддук таймфрейм өтөйлү.
И подробно көрсөтүп койгон. Бул жакта бизде лесенка менен графигибиз ылдыйга түшүп бара жатат. Көрдүңүздөрбү? Мынакей могул жерде лесенка деп коет. Ушул лесенкадан биз трендти бузбай продажага ача берсек, bizde grafikimiz бул жакта возможность бар, что график дагы ылдыйга түшүп кете берет достор да. Ушул жерлерде лесенка көрүп атсаңыздар, продажага ача берсеңиздер болот да. Если восходящий болуп атса, анда восходящий ступенькадан жогоруга ачабыз достор. Бизде азыр бул жакта нисходящий лесенка болуп атат. Ошондуктан биз сатууга ачтык достор да. Так, 10 секунд сделкабыздын жабылышына. И ой-ой, опасно, могул жерде кайра ордуна туруп калды. Биз ачкан опциондорубуздун ордуна да. Так, бир сделка плюс, так, 2 сделка плюс, 1 минус болуп калыптыр. Мейли. Дагы бир жолу достор, 1 мүнөткө сатууга ача беремин достор. 4 опцион менен. 4 сделка менен ача берем. Бир аз күтүп туруп могул жерден ачсак дагы болчу экен эле да. Буларны сразу $220 даярдап коем. И үстүрөктөн дагы бир 3 опцион ачсам болот да. Жакшы точкадан. Так, считанные секунды. И 2 плюс, 2 минус болуп калды достор. Короче, 1 плюс и 3 минус болуп калды. Мейли достор, $220 дагы бир 4 опцион ачайын достор. Ушул менен последний болсун. Что-то бүгүн бизде рынок прям ошол ачкан опциондун ордуна жабылып атат достор. Мейли. Так, вообще, короче, достор, бул парада вообще непонятно. Көрүп атканда деле плюс кайра минус болуп калды. Мейли достор, бул котировкадан бизге мындайлар керек эмес. Сразу валютная параны алмаштырабыз и башка жактан ачабыз достор. $550 биз уже $600 давайте ача береличи. Швейцарский франк, японская иена котировкасын байкап турабыз. Көрүп турганда деле бизде бул жакта пересечение индикатора болуп атат. По тренду 1 мүнөттөн 4 опцион достор. 4 опцион $600 сатууга ачтым достор. Мен бул жерде көрүп турганда деле азыр восходящий трендти көрүп атасыздар сиздер дагы. Мынакей коридорубуз болуп атат. Как раз биз пробойго ачып атыптырбыз даже бул жакта көрүп атканда деле. И, возможно, биз туура эле кылдык достор, потому что бизде индикаторубуз мынакей 3 сызыктын бири-бири менен кесилишти. Көрүп атканда деле индикаторубуз мынакей аллигатор иштеп атат. И көрүп атканда деле могул жерде бизде 3 тең сызыгы бири-бири менен кесилишти достор да. И мен ушуну байкап туруп эле сразу продажага ачтым достор, потому что бизде поддержка ар кайсыл жерде болуп калышы мүмкүн да. Возможно, могул жакка чейин дагы түшүшү мүмкүн. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ушул жакка чейин түшүп баратат. И мен байкашым боюнча могул жерде плавно түшүп келаткандыгынан эле трендтин артынан ачтым достор. Плюс индикатор жардамы менен карап туруп ачтым достор. Так, бул котировкадан биз плюска жаптык достор. $44,900 болуп калды. Ушул менен биз плюс-минус достор где-то бир $2,000 плюска чыгыппыз достор да. Бүгүн еще стрим болот. Стримибизде дагы биздин задачабыз $5,000 кылышыбыз керекпиз. И экинчи сессия биздин VIP каналыбызда дагы соода болот. Ошого даярданабыз достор. Азыр болсо ким кошулгусу келсе, ким кызыкса, Telegram өтүп жазыңыздар. Ссылка ушул эле YouTube каналымдын описаниясында болот, же болбосо YouTube роликтин описаниясында болот достор да. Вот. Всё достор, ушуну менен бүгүнкү соодабызды биз жыйынтыктайбыз. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Лайктан басабыз, каналдан катталабыз. И кийинки видеороликте көрүшкөнгө чейин достор.